Салам достор, 4-чү сабак көптүктүр, жекеликтүр. Англисче бул plural and singular forms. Эсиңиздерде болсо, экинчи сабакта биз анан an артиклын өткөнбүз. Аны менен nди зат атооштун алдына коюш керек. Кайсы учурда кайсы учурда n колдонушубуз баарын уже билебиз. Бул сабакта, 4-чү сабакта биз көптүк менен жекелик түрдү кантип өзгөртөбүз, кантип айырмалайбыз, кантип жазабыз, ошону сүйлөшөбүз. Анда эмесе кеттик. Негизи зат атооштун алдында же болбосо n келсе, демек ал заттан бир эле штук, бир эле даана. Мисалы үчүн pen. Бул жерде бир эле ручка болгон үчүн pen болот. Бирок менде эки ручкам болгондо, анда мен two pens деп аягына s коюшум керек. Ошон үчүн n дегенде teacher, pen, doctor дегенде ал жерде бир эле зат атооч болот. Бир мугалим, бир ручка, бир доктор. Ушулардын көптүк форму кандай болот? Любой зат атооштун аягына биз аны көптүк форм кылыш үчүн ал зат атооштун аягына s же болбосо es коюшубуз керек. Келгиле чогуу коелу. Стандартный зат атооштор бар. Көбүнчөсүнө көпчүлүгүндө аягына жалгыз гана s коюлат. Мисалы үчүн ring шакек. Бир шакек. Two rings. Эки шакек. Dog. Two dogs. Or three dogs. Teacher. Four teachers. An apple. Bir ele apple, bir alma. Five apples. Five apples. An egg. An egg. Жалгыз эле жумуртка. An egg. Six eggs. Six eggs. Байкасаңыздар, бардык зат атооштун аягында эки жана андан көп болгон үчүн аягына s коштук. Кайсы убактарда es коебуз? Кеттик. Кийинки зат атооштордун аягына биз es кошобуз. Мисалы үчүн bus, бир эле автобус. Two, эки. Two buses. Two buses. Bus деген сөздүн аягына s эмес, es коюп атабыз, эки es койдук. Кийинкиси box. Коробка, жалгыз бир коробка, box. Көптүктүрү three boxes. Three boxes. Es коюп атабыз аягына. Watch. Watch. Бир эле саат. Four watches. Four watches. Es. Кийинкиси kiss. Kiss. Five kisses. Five kisses. An X. Six axes. Six axes. Бул 5, акыркы 5 зат атооштун баарынын аягына es койдук. Себеби бул зат атооштордун аягы ч, ш, x жана s менен бүткөн үчүн бул зат атооштордун аягына es койдук. Жана башка ушуга окшогон эмне зат атоош көрсөңүз, бардыгынын көптүк түрүнү колдонгондо 2, 3, 4, 5 болгондо баарынын аягына эгер ч, ш, x же s болсо, баарынын аягына es коебуз. Жөнөкөй ring, dog, teacher булардын көптүк түрү two dogs, three rings, four teachers. Бул жөнөкөй зат атооштор, аягы ч, ш менен бүткөн эмес.
Ошон үчүн буларга жөн эле S коебуз. Башталгыч деңгээл үчүн көптүк жана жекелик зат атоош темасы аягына жетти. Өзүңүздү жакшы караңыз. Take care.